Саламатсызбы? Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому 1952 жылы Майлуу-Суу 4 Избаскент жана Чыгыш Избаскент мунай кендери ачылгандан кийин негизделип, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы мунай жана жаратылыш газына чалгындоо жумуштарынан тартып, өндүрүлгөн мунайды кайра иштетүү жана жаратылыш газын сатууга чейинки бүтүндөй бир толук өндүрүштүк циклды өзүнө камтыган жападан жалгыз эң ири мунай газ өнөр жай ишканасы болуп эсептелинет. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому жыл жыйынтыгы менен 173.578 тонна мунай өндүрдү. Алган милдеттемени 121,1%га аткарылып, чийки мунай планга салыштырмалуу 30.278 тоннага көп алынган. Ал эми өткөн жылга салыштырганда 26.896 тоннага ашыкча өндүрүлгөн. Кыргыз-Нефтегаз ишканасында бүгүнкү күндө 605 мунай өндүрүүчү скважина иштеп жатат. Мунун ичинен 24 жаңы 2021 жылы ишке берилген. Бул жаңы скважиналарды жана аракетсиз скважиналарды ишке киргизүү, скважиналарды капиталдык ремонттоо, мунай өндүрүүдө идентификациялоо ыкмаларын колдонуу, атап айтканда пласттарды гидро жардыруу аркылуу жетишилди. Майлуу-Суу 4 аталышындагы кен аймагынын 100 районунун 1038 аталышындагы жаңа газ скважинасы ишке берилди. Учурда бир күндө 23.000 метр куб газ чыгып жатат. Төрага Нишанов газ чыккан аймакка барып, жумушчулары менен жолугушту. 2022 жылга мунай жана газ өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү багытында иш пландары менен токтолуп өттү. Керектүү тетиктерди камсыздоо, жаңа техникаларды алуу, айлык маяналарды жогорулатуу, жумушчуларга түзүлгөн шарттарды жакшыртуу багытында маселелер биринчи кезекте чечилерин айтып өттү. Мунай газ ишканасы Жалал-Абад, Майлуу-Суу, Кочкарташ шаарларынын жана Нокен районунун айрым аймактарын көгүлтүр от менен үзгүлтүксүз камсыздап келет. Өткөн жылы мекеме ишкана шаардагы бир нече конуштардын жашоочуларын өз абоненттеринин катарына кошкон. 2021 жылы жалпы жунунан 291 үй бүлөгө газ өтүүгө тартылган. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому болуп түзүлгөндөн бери баланста киреше бул суммага чыккан эмес. Башкача айтканда киреше 3 эсеге көбөйгөн. Мындай көрсөткүч ишкананын тарыхында биринчи ирет болуп жатат. Мындан сырткары жетекчилик чыгымдарды оптимизациялоого жетишип, ишкананын кирешесине оң таасирин көрсөткөн. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому жалпысынан бюджетке салык боюнча 2021 жыл ичинде 1 миллиард сомдон ашык төлөмдөрдү аткарган. Бул багытта план 116%га аткарылды. Автопаркты жаңылоо иштери дагы 2021 жылы унутта калган эмес. Экономикалык көрсөткүчтөр жогору болгондуктан өткөн жылга жалпы жаңы 40 дана атайын техника сатып алуу каралып, учурда 28 атайын техника алынып келинди. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомуна караштуу Кыргыз Петролиум компания мунайды кайра иштетип чыгуучу завод бар. Мында АИ-80 дизель жана мазут чыгарылат. Ал эми КНГ өзү өндүргөн чийки мунайды аталган заводко жөнөтүп, кайра иштеп чыгат. Өндүрүлгөн бензин менен дизелди Кыргызстандын ички базарында сатышат. Анткени нефтепродуктуларын башка өлкөгө экспорттоого өкмөттүн токтому менен чектөө киргизилген. А бирок өлкөдө мазутка болгон керектөөчүлөр аз болгондуктан мазутту экспортко чыгарууга мыйзам жол берет. Кыргыз Петролиум компания 2020 жылы 47 миллион сом чыгаша менен жылды жыйынтыган. 2021 жылы 200 миллион сомдун тегерегинде киреше табууга жетишкен. Жаңылып алган болсок, биздин продукцияларыбыз биринчиден сапаты жогорулайт, экинчиден бензин менен дизелдин көлөмү жогорулайт. Себеби дегенде азыр биздин завод эски технологиялар менен иштегендиктен биздин продукциябыздын жарымынын көбү 55% мазут болуп кетип атат. Мазуттун составляющийин азайтуунун аракетин көрүп, анан ИАЭПтин талаптарына ылайык биз 25 жылга чейин К5, Евро-5 стандартына бизге милдеттендирилген. Министрлер кабинетинин тарабынан азыр ошонун үстүндө кызуу иш-чаралар жүрүп жатат. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун балансында 11 мунай жана жаратылыш газ кендери бар. Андан сырткары ушул жылы башка дагы 3 чыгыш шамалды, түндүк Избаскент жана Алаш кендерине лицензия алынды. Ошондой эле Кыргыз Петролиум компания заводун модернизациялоо пландалууда.
жогорудагы ийгиликтерге жетишүүдө кыргыз нефтчилеринин талыкпаган эмгеги жана жетекчиликте туура уюштуруучулук жумушунун жыйынтыгы. Бир жылда аткарылган жумуштарга учкай токтолдук. Жакшы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.